Созақ районунун Барпа айылына Камчыбек Ташиев тарабынан Алым Чубагажы мечити курулганы белгилүү. Эми ал мечиттин алдына Алым Чубагажы атындагы балдар медресеси курулат. Медресе 100гө жакын баланы кабыл алып, билим берүүгө ыңгайлашат. Жатакана, китепкана жана башка зарыл шарттары менен камсыз болгон аймактагы заманбап имарат Камчыбек Ташиев тарабынан курулат. Медресеге биздин шартыбыз жок да, бул мечит деп салынган. Стулдардан, башкалардан бардыгынан подвалда жатышат, элдер жумага келет, намазга келет. Ошолордун баарын көрүп туруп, Камчыбек Ташиев менен болбойт мындай. Бул мечит өзүнчө турсун, намаз окусун адамдар, жума намазы, айт намаздар болсун. Элде талап күчтүү экен. Ушул эски мечитибиздин ордуна 100 адамдыктай медресе салып берейин деген чечимге келип калыптыр. Бул да бир Кудай Тааланын ошо кишинин жүрөгүнө салганы. Бир жылда бир каникул айларында лагерь уюштурганбыз. Өткөндө бир потогу болду, азыр бир потогу окуп атышат. Ошондо биягы Таш көмүрдөн баштап Каракөл биягы Өзгөнгө чейин алып келип балдарын эшикте жата берет деп таштап кетти. Элдин талабы ушундай экен. Окуткусу келет экен, имандуу кылгысы келет экен. Ошол зарылчылык келип чыкты. Аллах Тааланын жардамы менен Камчыбек Ташиевдин жеке демилгеси менен ушул жерге баштаган атабыз 2 этаж болуп түшө турган болуп атат. Подвалында столовойлору бардык шарттары менен биринчи этажда окуу класстар, үстүндөгү жатаканалар болуп, мугалимдерге дагы жатакана болот. Анан душ, душевой башка немелер отдельный. Бүгүн медресе курулуш ишин баштоо алдында Барпа айылынын аксакалдары жана дин кызматкерлери чогулуп, курулуш ишине ак батасын беришти. Камчыбек Ташиев да чогулушка катышты. Башка багыттагы динчилерди ооздуктоо дагы ушул медреседен башталат да. Медреседе туура тарбия беребиз балдарга, Кудай кааласа. Балдар, могул динге ишендиңби? Алла Таалага ыхлас кылдыңбы? Ушул динибизди башкаруучусу бар. Муфтият деген бар, муфтий деген бар, ошол деген багыт деген бар деп түшүндүрүшүбүз керек да. Кээ бирлер биз динге баш ийсек болду, муфтийди да тааныбайбыз, молдомду да тааныбайбыз, башканы да тааныбайбыз, агайымды да тааныбайбыз. Мен өзүм билем, керек өзүм окуп алам деген баягыдай бей баштады. Ошого жол бербеш, мына биздин милдетибиз. Медреседе Кыргыз Республикасынын муфтиятынан тийиштүү уруксат алган мугалимдер атайын бекитилген окуу программасынын негизинде билим беришет. Карылык кылып, Куран жаттоо кылып ачылайды деп атабыз, иншалла. Буюрса бул жерде бүткөндөн кийин балдар толук 30 паран Куранды жаттап, жаттап чыгышат дагы, коомчулукка дагы буюрса өзүнүн жакшы жүрүм турум, адеп акылак, актагы менен чоң салым кошот. Буюрса программалар барды, ошо муфтият тараптан негизинен бекитилип берет. Ошо муфтият тараптан бекитилген программанын негизинде окутулат. Себеби баягы салтуу дин деп бизде азыр ошону бекем кылмабат, имам Азам Абу Ханифанын мазхабы боюнча. Фериштелер уксун жакшысын, белек кылчы беш ачкычын, адамзатка насип кылгабы, эки дүйнөнүн тең бактысы. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.